кийинки сөз Туманбаева Рада Мураталыевнада. Рахмат, Талант Турдумаматович. Алмаз Акунжанович, айтсаңыз, мынакей бюджетти караганда дагы, ошол эле премьер-министрлер отчет бергенде дагы дайыма мигранттардан жылына канча суммадагы каражат келип атканын айтат да. 2,5 миллиардтан эч кемибейт. Азыр ошол убакка чейин ушул структуранын бир жака кошула албай калганы, ошондой эле биз ошол жерде жүргөн миллиондон ашык мигранттардын укугун өз убагында мыйзамдын негизинде, же болбосо ошол мыйзамдын, ошол мамлекеттин мыйзамы негизинде коргогонго күчүбүз жетпей атат. Себеби биз миграцияны жөн эле служба кылып, мынакей азыр дагы бир жуманын ичинде кайсы жака барары белгисиз болуп атат. Бул деген биздин өкмөттүн чабалдыгы болобу, кандай болот? Азыр кандайдыр бир коопсуздук болсо, кооптуулук болсо, мигранттарды кайсы службанын атынан же кайсы министерствонун атынан булар коргой алышат? Мына 2 жумага чейин да чечилбейт деп айтып атат. Бул деген өтө туура эмес да. Мына жакында деген Россия мамлекетине дагы мынакей визит болоюн деп атат. Миграционный службанын кайсы жака барары дагы эле белгисиз. Мен ошондой эле сунуштайт элем, ушуна башка кылып эле өкмөттүн катарына киргизип эле көтөрүп комитетпи, департаментпи же гос служба эмес, агентство кылып отдельно бөлсөңүздөр, ошондой эле ар бир жерде иштеген, посольстволордо иштеген же болбосо ошол миграция боюнча иштеген ар бир областтарда, Россияда болобу башка жакта булардын жумушчулары дагы аз да. Ошолорду да көбөйтүп берсек, биз ошо мигранттардын социалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы колдогонубуз күч болот болчу. Биз ошол жерде мамлекеттин атынан миграционный ушул миграциянын кызматкерлери жүрүшөт да. Азыр могул жүргөн биз туура эмес болуп атат. Тез убагында бул чечилиш керек. Мына госкомитетке өздөрү сунуш бериптир. Биз да колдоп берет болчук. Анан эмнеге анда мындай, эгер силер буларды кайсыл жакка алып барышты билбесеңиздер, анда 10 секунд. Эгерде буларды кайсыл жака алып бараңарды билбесе, анда деген отчет берип атканда буларды кошпоңуздар. Булар бюджетке деген, бюджет болуп атканда деген кошуп 2,5 миллиард деп айтылат.